ким экенин, буга чейин эмне иш кылганын, элге кандай кызмат кылганын тандоо иретинде анан добушуңуздарды берсеңиздер жаңылбайсыздар. Мен ушуга чейин Жогорку Кеңешке 3 жолу депутат кылып шайландым. Мен өзүм же болбосо өзүм шайлап алган жокмун. Ошол учурда эл колдоп, эл батасын берип, аксакалдар батасын берип, мени 3 жолу Жогорку Кеңештин депутаты кылды. Мен буга сиздердин колдооңуздар менен жетиштим. Ошондуктан ушул 16 айыл өкмөттүн, 4 райондун, 1 шаардын аттуулугун алып бүгүнкү күндө талас жергесинде кызмат кылып турган учурум. Ар бир кылган эмгегим элиме, элге кызмат милдети да жигитти. Талас областы боюнча Дастан мырзанын жасаган иштери аябай эле сонун. Республикада экинчи адам болуп деле жүрдү спикер болгондо, туурабы? Бирок бой көтөрүү деген бул иште болгон жок. Ар бир айылга кирип, ар бир айылдын көйгөйүн угуп, ошол жерге жардам бербеген айыл жок Дастан мырзанын. Бул жигит сүйлөбөйт, аткарып коет. Ушул мүнөзү бар. Мен ушуну билбесем, силерге айтпай турмун.